Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баардыгыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, меремети тынчтык болсун. Артыбызда мечит турат, канча деген адамдар ушул жакта жума намазы окуйт, канча деген адамдар илим алып атат. Бирок ошолордун соогунун баардыгы ушул мечитке кимдер себепкер болгон болсо, ошолордун баардыгына кетип атат. Мен айтайын дегеним туугандар, биз жакшы жаңылык менен бөлүшүп коеюн дедик. Мурун биз маалыматтардан укчук элек, интернет баракчаларынан мусулмандар Америкада церковду сатып алып, мечитке айландырып жатыр деп. Ушул күндөр бизге дагы насип эттир. Кыргыздар азыр баардыгы биригип Америкада 2 миллион 200 миң долларга церковду сатып алып, ошону мечитке айландырып жатыр. Машалла, кандай жаңылык. Эми ошого бүгүнкү күндө кыргыздардын баардыгы 20 сомдон, 50 сомдон, 100 сомдон берешен байкелерибиз, инилерибиз, акыркы машинелер чейин таштап кетип аткандар бар экен. Өзбек бир туугандар, казак бир туугандар да салым кошуп аткандар бар экен. Бүгүнкү күндө чогулган акча 1 миллион 100 миң доллар болуптур. Эми бүгүнкү күндө 4-июль, эми ушул 30-июлга чейин биз калган акчаны 1 миллион 100 миң долларды чогултуп бериш керек экен. Ошон үчүн убакыт аз калды туугандар, баардыгыбыз колубуздан келишинче 10 сом болсо дагы, 20 сом болсо дагы салымыбызды кошоюк. Биздин сөзүбүз да кур болуп калбасын деп туугандар, ушу компаниябыздын атыбыздан биз өзүбүз да айтканбыз, Лидер Умараны ачкандан максаты ушундай динге, Кыргызстандын пайдасына иштетебиз деп компаниябыздын атынан 1 миллион сом кошуп жатабыз. Башкалар да колубуздан келишинче салымыбызды кошоюк. Салымыбызды кошо албагандар дуа кылайык, дуа кылып башкалар менен бөлүшүп коюк. Бул дагы чоң жардам. Алла насип этсе, аман эсен ушу акчаны чогултуп, Кудай буйруса, ушу церковду оформлять этип, өзүбүзгө кыргыздар мечит кылып айландырып алса, ошол жактан биздин балдарыбыз, биздин кыздарыбыз ошол жактан барып сабак алса, илим алса, ошол жактан жума намазы окулса, ошол жактан жакшылык таратылса, жакшылык айтылса, канча нерселердин баардыгы ошол жерде болсо, ошол жакшылыктардын баардыгы соогу ушу себепкер болгондордун баардыгына жазылат. Кудай буйруса, мен ойлойм, ушу аз жарты акчадан көбүрөөгү чогулуп калыптыр, калганын чогултуп, Кыргызстан тарыхында биринчи жолу Америкада мечит ачылат дегенге терең ишенич менен, Кудай буйруса, дуа кылып үмүт кылабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.